Эмесе демократиялык системалар деген теманы улай мындан ары демократиянын түрлөрүн, буну демократиянын тайптары, инглисче айтканда types деп коет, бунун түрлөрү, типтери жөнүндө сөз кылып кетели. Бул жерде дагы деле классикалык буга чейинки аткарылып келген иштерди, классикалык теорияларды, классикалык классификация кылуу ыкмалары жөнүндө сөздү баштайлы эмесе. Бул жерге келгенде салттык түрдө илгери демократиянын түрлөрүн ошол кайсы бир саясий системанын ичинде, кайсы бир өлкөнүн ичинде айталы саясий институттар болсо, ошол саясий институттардын бири-биринен болгон айырмасына карап илгери ал демократиянын түрлөрүн айтчу да. Мисалы дегенде парламентаризм же болбосо президентализм деп өлкөнүн саясий институттарынын өзгөчөлүктөрүн алып карачу. Айталы Америкада президентализм болсо, Американын саясий системасын, демократиялык саясий системасын президентализм деп, ал эми Европанын көпчүлүк өлкөлөрүн парламенттик демократия деп ушул саясий системасынын өзгөчөлүгүнө гана карап жөнөкөй мындайча айтканда дайкотомия деп коет, дихотомия менен гана, дами метод менен гана бөлүп карачу. Бирок кийинчерээк дагы демократиянын типологиясын татаалдаштырып, кийинчерээк мурда институттардын айырмасына гана фокус болуп келген болсо, кийинчерээк институттардын структурасы менен функциясынын айырмасына көңүл бура баштады. Мындайча айтканда, институттардын структурасы ал эмне, анан алар кандай функцияны аткарат деп карачу да. Бул жерге келгенде дагы деле классикалык эмгек катары биз 1956-жылы жасалган Габриэль Алмонттун эмгегине карай турган болсок, ал ошол учурдагы дүйнөдөгү саясий системаларды 4 типке бөлүп карап, аларга мүнөздөмө берет. Ал айтат, биринчиси бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү ошол учурдагы 50-жылдарга чейинки саясий демократиялык системалар. Бул биринчиси бул англо-америкалык модель деп айтат. Экинчиси болсо бул материктик Европа модели деп айтат. Анан үчүнчүсү болсо бул индустрияга чейинки модель деп айтат. Жана төртүнчүсү бул тоталитардык модель дейт. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай, арийне Габриэль Алмонт болсо, биз мурда талкуулап кеткендей, саясий режимдерди алып караганда демократиялык режимдер жана демократиялык эмес деп караганда, бул жерде көрүнүп тургандай тоталитардык же болбосо индустрия, бул жерде тагыраак айтканда ушул эле, бул демократиянын түрүнө кирбейт болчу. Арийне бул жерде Алмонт деле буларды демократиянын түрү деп карабайт, бирок саясий системанын бир түрү деп ошол учурда 4кө бөлүп караган болчу. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, демократия үчүн бүгүн айта турган болсок, бул англо-америкалык модель жана материктик Европа моделин, бул экөөнү биз азырынча ошол тип боюнча кылып караганда, бул демократиянын категориясына кошо алабыз. Ал эми индустрияга чейинки жана тоталитардык модельдерди биз бул жерде демократиянын категориясына кошо албайбыз. Арийне Алмонт бул жерде көбүнчө саясий маданият деген түшүнүктү колдонуп, бул жердеги өлкөлөрдүн саясий маданиятына көңүл буруп, мисалы homogeneous деген түшүнүктү колдонот. Бул деген нерсе бир өңчөй коомдо эгер бир өңчөй секулярдык катмар болсо, секулярдык коом болсо, же болбосо жарыкчылдык деп буну которуп жүрөт азыркы мезгилдерде. Ал жерде секулярдык жана бир өңчөй коомдун ичинде саясий система кабыл алына турган болсо, ал жерде демократия стабилдүү орноп кетет деп бул айтат. Жана ошол эле учурда ал айтат, материктик Европада демократия анчалык стабилдүү эмес. Себеби дегенде булар ар кошкон коом болуп,
бир мамлекет сыяктуу эмес, бир нече майда мамлекеттерден туруп, ошон үчүн демократия бул өлкөлөрдө анчалык деле стабилдүү эмес деп айтат да. Анан англо-америкалык моделге ал бүгүнкү Англия менен Американы кошсо, материктик Европага ошол учурдагы согуштан кийинки Италияны караган, андан сырткары 3-4 республикадагы бул Франция, анан Веймар республикасын Германияны дагы карап, булар материктик Европа модели деп айтат. Бирок кийинчерээк бул аныктаманын саясий теорияда бир топ эле көп эле кемчиликтерин жана алсыз жактары көп деп сын айтат дагы. Бул өзгөчө буга биз айтып кетсек болот, кийинчерээк Липхарт деген саясаттануучунун эмгеги белгилүү. Ал мисалы айтып кетет, биз бул жерде европалык материктик Европа модели анчалык стабилдүү эмес демократия деп айтканыбыз менен, биз ошол эле учурда Скандинавия өлкөлөрүндөгү, Австриядагы, Швейцариядагы, мисалы Швейцарияда эле бир өлкө болгону менен ал 3 коомдон турган өлкө. Ал жерде англофондор бар, англофон эмес, франкофондор бар, француз тилдүүлөр, итальян тилдүүлөр бар, жана немис тилдүүлөр бар. 3 тилдүү мындай ар кошкон элден турса деле, мисалы Швейцарияда стабилдүү, туруктуу демократия бар. Буну анда кантип түшүндүрөбүз деп Алмонтту мисалы Липхарт абдан сындайт. Жана ошол эле учурда Бенедикт ошол эле учурда дагы башка Европадагы бир топ стабилдүү демократиялар бар. Ошо Бенилюкс өлкөлөрү. Ал дагы бул теория менен жетишээрлик, ал жердеги стабилдиктү мындай түшүндүрүп берүүгө болбойт. Азыр айтып кеткендей, Липхарт болсо Алмонттун теориясын бир топ сындап, Алмонт болсо коомдо эгер маданий жактан бир өңчөй элдердин тобу жоон топко айлана турган болсо, ал өлкөдө демократия стабилдүү болуп, эгер коомдо маданий жактан бир өңчөй эмес же этникалык жактан, ошол эле учурда маданий жактан же диний жактан өз ара ажырымы болуп, бири менен анча кошула албаса, ал жерде стабилдүү демократиянын орношу мүмкүн эмес деген айткан болчу. Бирок аны Липхарт болсо абдан сындап, анын жүргүзгөн эмгегине 1968 жылы кошумча дагы бир түшүнүктү кошот. Бул деген элитанын жүрүм-туруму деп айтып коет да. Бул деген нерсе биз карап атканда коомдогу эле баягындай social cleavage деп коет. Коомдогу эле мынандай бөлүнүп жарылууларды же болбосо кайсы бир диний же маданий өзгөчөлүктөрдү же алардын ортосундагы окшош эместикти эле карабастан, биз ошол коомдун, ошол саясий чөйрөнүн элитасын жана ошол жерде ошол өлкөнүн жүзү болуп жүргөн эң алдыдагы чыгаандарынын жүрүм-турумуна да карап, биз ал жердеги өлкөнүн демократиясын типке бөлсөк деп айтат, болот деп айтат. Ал болсо негизинен 4 типти айтып кетет бул жерде. Башында биз саясий режимдер деп айтып атканда, анын ичинен дагы демократия темасы көтөрүлүп атканда, биз бир өңчөй эмес коомдордо, ар түрдүү полярдуу коомдордун ичинде дагы consociational democracy деген түшүнүктү киргизди деп башында ошол сөзгө да айтып аткан болсок, мына азыр ошол сөзгө келип токтолуп отурабыз. Липхарттын ишинде болсо, ал айтат, ошо consociational democracy дегенди түшүндүрүп киргизип отурат. Бул деген нерсе бир коомдун ичинде бир нече маданий, окшош эмес маданий жамааттардын болушу деле, ал жерде коомдо бир маселеге бирдей пикир болбосо деле, бирок алардын арасында, элитанын арасында өз ара түшүнүк болуп, алар бири менен кайсы бир проблемада биргеликте отуруп,
маселени эриш аркакта чече алса, бири менен коалицияга биригип, ал жерде мындай consultational, бул жерде айтып атат, буну биз башында ынтымак деп айтып кеттик эле, ынтымак демократиясын орнотсо болот. Бул ынтымак демократиясын бүгүнкү учурда Европанын бир нече мамлекеттери иш жүзүндө ашырды деп ал көрсөтүп келет. Андан кийин бул centrifugal democracy деген түшүнүк бар. Бул деген нерсе ошол коомдон борбордон четти көздөй жылат деген сөздү түшүндүрөт. Буну айтканда, түшүндүрүп кете турган болсок, башкачараак сөз менен, саясатта ар түрлүү коомдор, ар түрлүү саясатчылар болушу мүмкүн. Ошол эле учурда бирок алар, мисалы Америка модели сыяктуучу, алар ар түрлүү маселелерди айтып, сөзсүз эле бир маселеге пикир келишпеши мүмкүн, бирок алар пикир келишпестикти сөзсүз эле душмандык же болбосо бири менен кастык деп карабайт. Алар ошол саясий эрежени бузбай, ошол эле бирдей эле кызматташып, бирок пикир келишпей, ар түрлүү ар жакты карап, мындай өздөрүнүн жүрүм-турумун алып жүргөн демократияны айтсак болот дейт. Андан кийин бул depoliticized democracy деген бул саясатташпаган демократия деп коебуз. Бул деле ушуга бир аз окшошуп кетет. Бул деген нерсе ошол коомдогу элиталар, биринчиден алар пикирлери гана бир эмес, ар башка эмес. Андан сырткары алар өздөрү таандык болгон жамааттары же ишенген диндери же болбосо этникалык курамы дагы ар түрлүү эмес болушса дагы, булар сөзсүз эле саясатташпай, бирок өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн, жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн деген маселелерде баары тең бир консенсуска келип, өз алдынча чечимдерге барып, могу чечимди биз баары бир кылсак, бир кызматташсак өз ара, ошол келип эле маселени бирге чечип кеткенге жардам берет деп түшүнүп, ал жерде ошондой саясатташпаган, бирок саясатка катышкан моундай саясий маданиятты айтып атабыз да. Бул деген нерсени саясатташпаган демократия деп Липхарт өзүнчө классификациялап айтат. Жана ошол жерде акыркысы бул centripetal democracy деген нерсе, бул маанисине алып караганда ортого болгон умтулуу деп аталат. Бул жерде арине бул эмне деген нерсе, бул сөзсүз саясий атаандаштык бар деген нерсе. Бул жерде көбүнчө англо-саксон моделин Липхарт мисал катары келтирип жүрөт. Ошентип Липхарттын жалпы демократиянын түрлөрүнө анын кошкон салымына токтоло кете турган болсок, буга чейинки Алмондтун эмгегине кошумча, бул элитанын жүрүм-туруму деген түшүнүктү кошуп туруп, ал теорияны дагы кеңейтип, демократиянын тайпологиясыне, типтерге бөлүнүшүнө өзүнүн чоң салымын кошуп, мындайча айтканда, саясий демократиянын түрлөрүн кандай болгон күндө дагы маданий approach менен, же болбосо биз орусча айтып жүргөндөй подход менен типтерге бөлгөнү бул Липхарттын эмгегинин өзгөчөлүгү деп айтсак болот.